Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Барыңыздардың қармаған орозоңыздар қабыл болсын. Туғандар, сіздер көріп тұрғандай, ушул сарай сатыққа шығып атат. Общий аянты 60 сот екен, туғандар. Бекен жайы Талас обласы, Манас районы, ошо біз жайылған үстіменен келдік. Жайылған айылменен шығып, ошону үстіменен келдік, туғандар. Сонун бул жакта природа екен өзүнчө. Сарайды сіздерге азыр тааныштырайык. Бул жакта общий аянты 60 сотик, анан шынайы жашаганга кичине тамы бар экен да. Ошо чабандарга мал бактырам десеңиздер, бул жак болсо сарай, тугандар. Анан бул чекесине сементтер турат, ошол жакка да барабыз азыр. Мына ушундай болгон сементтер бар экен бул жерде. Ушулар да ушул жакка караштуу. Балдар селфи кылып сүрөткө түшүп атат бул жерде, сонун природада. Анан мындай узун ылдый болуп кетет экен, тугандар. Ушул ону дөңгө чейин көрө атабыз, ошол жерге чейин. Үйдүн ичине кирсек свет бар экен да, бул жакта ошо карагайлар көрө атабыз. Мына ток тартылып келгендерге жакшы экен. Кирсек свети бар экен. Анан артынан көрө аткандай мына узундан ушул кирпич менен салынып тур, сокмо менен да кылынгандай да. Анан ушул узундан сарай шифрын көрө атабыз. Мындай бая карла эч кандай сынгандай эмес экен, бекем экен. Сарайдын ичин көрүп берейик. Негизи бая кардан о жер сыңса керек, бардык эле навестер сынды. Анан бул жакты өйдөдөн да дрон менен көрсөтүп беребиз, сонун кылып. Азырынча ушуну мындай кылып тартып берейик. Анан дрон менен да көрсөтүп беребиз, тугандар. Баазына келсек, баазы келишим бар дейт, кожоюн суроонуп атат эми. Анан ошо телефон номер экранында турат. Эринбей чалып ошо номерге баазын келишсеңиздер болот, сурасаңыздар болот. Баазын мага деле айткан жок негизи. Бисмилла. Мына сарайдын абалы ушундай экен. Бул жака мал багып нетип аткан экен негизи. Ушундай узунунан. Кичине ремонт керек экен бул жака. Ушул сарай мындай полный цементтин бийиктиги да эле 1,5 метр болуп калат экен. Анан полный мындай тозулган цемент менен бүт кругой тозулган экен. Ошол, тугандар, ушул сарай общий аянты 60 сотик документ боюнча. Эми сиздерге дрон менен өйдөдөн көрсөтүп берейик. Каналга жаңы киргенде лайк басып, катталып коюңуздар.